Студия Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Өнөр адамдары баарына ийкемдүү болуш керек. Келип эфир алып барып көрүш керек. Аптанын 5-шемби күндөрү саат 14:05-те Жылдыздуу диджей долбоорун угуңуздар. Самансыздарбы? Кайрадан өзүбүздүн убактыбыздан бир аз кечигип болсо дагы биз Жылдыздуу диджей уктуруубузду баштадык. Жуманын 5-шемби күндөрү саат 14:05 болду. Демек бизди күтсөңүздөр болот. Ал эми биз бул программанын алкагында маданият өкүлдөрүнүн түрдүү тармагындагы асылдарды чакырып, аларды бир аз да болсо маектешип, ошол эле учурда режиссердук пультка отургузуп, алар менен бир башкача бир өнөрүн ачып бергенге аракет кылып келебиз. Аты жөнүм болсо Жылдызбек Турсунбаев. Бүгүн бизде конокто ким десеңиздер, Жылдыздуу диджей болчу, бир аздан кийин пультка отурчу мырзабыз менен тааныштырып кетели. Бул мырза көптөгөн реалити шоулордун жеңүүчүсү. Бул мырза мыкты аткаруучу. Бул мырза учурдагы эң хайп жараткан мырзалардын бири. Ал жөнүндө эчтеке деп эле коелу жана учурашып алалы. Кудайберди Айтбосунов, микрофонуңуз иштеп жатат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бардыгыңыздарга Манас радиосунун жалпы угармандарына Ал сырагы, тойдо сүйлөгөндөн сүйлөп атам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, кош келдиңиз. Аябай жумуш көп окшойт, жүгүрүп жүрүп жетишип келген саат ушул болду, э? Ооба, ошо болуп калды, кичине кечирим сурайбыз. Силердин эфирге сулууланып келейин деп аракет кылдык да. Анан бардык ошо бүгүнкү күндүн угармандарына жакшы маанай каалап, жалпыңыздарды орозо майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан эфир сонун болот деп ойлойм, Жылдызбек, э? Буюрса, анда биз сизди сахнага бекер койгон жокпуз. Актаңым деген жагымдуу чыгарма менен баштайлы. Кеттик анда эмесе жалпы. Сөзү Акбар Кубанычбековдуку, обон Эдил Маматов, жаңылбасам анда Кудайберди Айтбосунов биздин сахнада. Бийледик. Кеттик. Sağınıp kulsalık mendeki koy bermedim. Kaldırım gülsünü dağlara kopurdu bakıttım, bakıttım. Jandırıp nurumdu men özümdü.
чабуулардын бардыгы Кудайберди Айтбосунов үчүн болду. Кудайберди мырзаны өзүнүн ордуна отургузуп алалы. Кулакчынды тагыналы дагы маегибизди баштайлы. Эмне жаңылык бар? Иштер кандай болуп атат? Маанайларыңыз кандай? Орозо кандай өтүп атат? Орозо аябай сонун өтүп атат. Кыйналган жокмун чынында. Анан азыр дагы мактанып кетейинби? Азыр мындай көлдүктөр мактанса жарашат, мактана бериңиз. Кудайберди аба, мактана бериңиз. Тиги кечкурун бир оз ачарга бир 2 саат калганда машыгып коюп атам. Ошондой анан өтө деле кыйналбай элем, жакшы Кудайга шүгүр. Анан баардыгыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун деп айта кетмекчимин. Эфир толкун аркылуу пайдаланып үйлөнгөнүңүздү, наристелүү болгонуңузду баардыгын медиа манастын атынан чын жүрөктөн куттуктап алалы. Кандай экен ата болгон, үй бүлө курган? Мурдага караганда жоопкерчилик көбөйүп калдыбы же тескерисинче өмүрлүк жубайыңыз да сизди колдоп ушундай бир чыгармачылыгыңыз бийиктеп атабы? Кайка көбүрөөк көңүл бөлөсүз? Балагабы же чыгармачылыкка? Негизи балага да, бирок чынын айтайынбы? Азыр аталык эмем ойгоно элек да. Дагы делеби? Ооба. Чын мындай 1 секунд, 2 секунд кале үйгө барганда көргөндө ойгонуп калат да. Ошондо ошол эле учурда. Анан эзилип кетем, анан болду. Анан кийин кээде өзүм унутуп калам, өзүм ата келимдичи. Анан дос балдардан сурасам, 3-4 айында мындай кылыктары чыкканда анан ошондо мындай полный эме ойгонот дейт да. Бала ыйлап атса, бул кимдин баласы эле деген сыяктуу ой болуп атабы же? Кошунамдын баласы эмеспи деп. Тамашалап коюпту келчебечи. Ансына үйдөгүлөр дагы аралашып жардам берип, жеңилдиктер болуп атабы бир аз? Жеңилдиктер болуп атат. Эжекем келген, бир тууган эжекем Жезден менен. Эжем 3 баласы бар өзүнүн, анан ал мастер спорта да. Анан карап жардамдашып аябай келчегимдин колун узартып атат. А мен болсо эртең менен кетем, түндө келем. Чынын айтсамчы, анан өбөм дагы уктап калам, баламды өбөп эле. Жакшы, 2021 кандай башталды? Эмне чыгармаларды жаратсам деп ойлонуп атасыз бул жылда? Дуэттерге белсенип киришкендейсиз. Негедир дуэт жаратуу канчалык кыйын жана дуэтти жаңырта билүү дагы кыйын болуш керек. Анткени бир шерик жок болсо ал дуэт дагы жок дегендей нерселер бар. Ошолор жөнүндө кеп көрүп берсеңиз. Негизи Садагам аттуу дуэтибиз Тогун Айрзыкебай менен 2019 жылдын мыкты дуэти намын алганбыз. Аябай жакшы, жемиштүү ырлардан болгон. Анан ошондо эле бир ойго келген, дагы бир дуэт жазып коюшубуз керек экен деп айтылып калган да. Анан мага негизи ошо Биз бакытты издедик деген ыр бар. Илгери 11 жыл мурун чыккан экен. Аны Неля эжекебиз менен анан Замир Мырзабайке ырдап жүрчү. Ошону жаңыртпайлыбы десем, Тогунай дароо эле жагат мага дагы бул ыр деп анан жаңыртып, жаздырып ошо 2021 жылдын башталышы кандай башталды деп атпайсызбы? Анан клип тартып келдик. Ошол жөнүндө да кыскача айта кетсеңиз, клипти баягы барып тартып, кайра жоготуп, кайра тартып дегендей окуялардан. Биз деген 4 машина менен Караколго, тиги Капризге 4 машина менен кеткенбиз. Бир 20дай адам. Съемочный группа, актерлор, дос балдар жардам берүүчү болуп бардыгыбыз кеткенбиз. Бардыгыбыз барып 4 күн тартып келдик. 4 күн тартып мен ооруп калдым. Аябай кыйын да, эмтен тоонун башына чыгып, могу белчеге чейин кар кечип, үшүп, Эрнис байкебиз болсо, Эрнис Сыдыков режиссер, буту суу болуп, ал дагы жайкын эмеге болуптур, бут кийимчи. Анысы суу болуп, аябай кыйналып тарттык, чындап айтканда, аябай расход. Канча деген? Чыгаша. Анан ошонун баары бүтүп жакшы келдик. Тартып келдик, сонун ой жыргап калдык деп Толгунайдын туулган күнү өтүп кетип жолдон өттү да туулган күнү. Ал өзүнчө ачууланып, мен ушундай мен подружкалар менен тозмокмун эле деп жаман. Туулган күн. Туулган күн. Анан кийин келдик, келип эле 2-3 күн өтүп Эрнис байке чалдым. Чалсам албайт. Эртеси күнү чалдым. Албайт деп коюңуз. Анан жазып койдум SMS-чи. Респекке жакшы эле деген соктарыңыз кандай бир жолугуп тиги кичинекей жери калганда, ырдаган жерибизди тартмакпыз да Бишкектен. Анан ошону тартып салбайлыбы десем, Куба жолукпайлыбы деп жазып тур. Анан болду жолугуп сүйлөшөбүз го деп эле анан. Жолугуп экөөбүз жолугуп ушундай бетме отурабыз анан. Бетме отуруп ушундай сүйлөшүп, эмне кылалы тиги качан тартып салалы деп элечи десем. Мени карап туруп, Куба клип өчүп кетти деп атпайбы? Мына сага. Кандай сезим болду? Анан мен туруп, "Вай, тамашалаңызчы, мурдан коюңузчу деп эле ушинтип атам да" десем, чын эле Куба өчүп кетти дейт. Мынтип бир 30 секундтай сүйлөбөй отурдум.
деп туруп тамашалап атасың депчи кайрачы десем жок чын эле өчүп кетти дейт. Анан ишенген жокмун, чын эле көпкө чейин бир сааттай отурдук, ишенбейчи, сүйлөшүп эле, анан кайра эметип эле чын эле болуп кетти. Анан айттым, аябай кайгырып келди да. Анан айттым, эчтеке болбойт, Эрисбеке, адам деле өтүп кетип атпайбы? Баш аман болсо андай клиптер тартабыз. Толгонай эмне дейт, Толгонайга кантип түшүндүрөбүз дейт. Толгонай негизи түшүнүктүү эле деп, Толгонайга айтсам Толгонай тарап эле түшүндү. Коркконуңар эле эң чоң кыз Толгонай. Эрисбеке менден коркуп келиптир да. Куба деген эме деп мынтип айтып, дос балдар мынтип айтыптыр. Негизи Кудай берди күлө берет го депчи. Күлүп жүрөт го баштан. Бир момент күлгүз дептир. Ха деп күлүп атканда клип өчүп кетти деп айтып дептир да. Ушундай эмелер болду. Сиздин жүрөгүңүздүн мындай ачкыч мүнөзүңүн досторуңуз айтып салган турбайбы? Ушундай алганда ушундай кылып кой деп. Ошентип айт. Анан бирок Кудайга шүгүр, анан кайра ошол эле команда чогулдук, бирок анда 4 машина эмес, 3 машина 15 кишилик болуп калдык да. Кайра бардык, кайра тартып 4 күн эмес, 2 күндө эле келдик деп коюшту. Жок, 3 күн тарттык анда. 3 күндө тарттык. Толгонай анда да уктап калып, бир бетим боетом деп уктап калып, ошо бойдон 1 күн жөн эле калып калдык да. Негизи 2 күн эле тартабыз. Анан тартып, келип монтаж кылып, анан Эрисбеке сонун кылып монтаж кылып берди. Чын айтсам, азыр баардыгына жагып атат ал. Көрүүлөр кандай болуп атат? Көрүүлөр жакшы. 2 жуманын ичинде 500 миңге жакын адам көрдү. Бирок мен өзүмдүн YouTube каналыма кирди да. Өзүмдүн YouTube каналыма кирди. Акта бир дагы катталуучу жок болчу. Мен жаңы ачып, биринчи эле клипим, экинчи клипим болуп кирип атат да. Жакшы, мындай жакшы каалоо тилектер жазылып атат. Буюрса, жемиштүү болуп атат. Баркелде, канал жөнүндө айтып калдыңыз. Азыр ошол өзүнүн каналы жок жеке ырчы Кыргызстанда жок кесе болуп баратат. Бул баягы кандай болуп атат сизде бул жагы? Мына жаңы ачтым дейсиз, канча убакыт болду? Деги эле канал ачып, өздүк каналды иштетүү кыйын бекен же атайын окудуңузбу? Жок, негизи мен биз деген эмебиз да. Мындай мен өзүмдү айтайынчы, мен кеч ойгоном да, негизи. Эрте эле ачыш керек болчу, мурда эле. Анан азыр ачпасам качандан мен дагы ачар деметтим да. Мен катталуучум жок, меники мүмкүн эч ким көрбөй калат, мүмкүн мындай эле болуп калат, жөн эле бир сувенир болуп калат депчи каналым. Бирок андай эмес экен. Бир өзүбүз ар бир ырчы, ар бир жеке ырчы өзүнүн каналы болуш керек экен да. Себеп дегенде биз деген башка каналдардан деле берчи, ал жактан деле жакшы көрүүчүлөр көрүү топтоп, аларга да рахмат. Мисалы үчүн көп деген каналдар бар го. Ооба. Бирок мен оюмча ар бир ырчы коркпой эле ачыш керек экен. Бирок мага буга мотивация берген түрткү болгон Алмаз Шадаев болду да. Алмаз Шадаев экөөбүз отуруп калдык ушундай эле. Анан мен деле Кудай берди мындай эмете берчимин дейт, коркчумун дейт да. Анан өзүм ачтым дейт. Өзүм ачып кетирсем жакшы эле кетип атат, клиптерим көрүп атат элдер дейт да. Кызыктуу болсо көрөт экен дейт. Анан ошо актаңымды жаңы эле ырдагандарымды ушунун жаңы клипи чыгайын деп атканда айтканда ача берсең жакшы болот депчи. Ошону ачып киргиздим, анын бир 200-300 миң деп көрүүчү топтоду. Анан кийин ошентип эле мындай бир орусча сөз бар го, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ошондой эле экен. Ойчул киши, кыргызчасы, ойчул киши ойлонгончо тоокелчил киши тоон ашып кетептир дегендей да. Жазылышың. Тоон, ошентип сиз да тоокелге салып туруп ачтыңыз эле, азыр жакшы эле болуп атат, Шүгүр, жаман эмес. Жакшы. Деги эле репертуарды тандоодо өзгөчө бир ысымдарды тандаганга аракет кыласызбы же акын менен кеңешесизби? Мисалы ырларыңызды карап көрсөк, Джентлмен, Лейли, мынакей Актаң деген ырлар болуп атат да. Мисалы үчүнчү кандайча тандап калдыңыз мындайды? Мисалы жана азыр бизге кайрадан сахнага чакырсак Лейлини ырдап бересизби, Джентлменди ырдап бересизби? Ошону да бир айта кетсеңиз. Деги эле Джентлменден баштайлычы. Эмне себептен мен Джентлмен деген ыр жаздыңыз? Ошо учурда эме болуп аткан. Ушундай бир креативдүү ырлар мода болуп аткан сыяктуу сезилген да магачы. Анан кийин ошо моменттердеги Нурлан Насиптен эме деген ыры чыккан. Мадам деген ыры. Бирок ал деген сөз, ошо мен джентлмен деген сөз бир эле жерден айтылган да. Мен джентлменмин деген ошо баштарысында эле айтылган. Анан кийин ушундай бир фишка кылбайлыбы депчи, бир мындай өзгөчөлөнүп бир эле жеринен кичинекей фишка кылып коебуз. Бирок ошо ыр, ошо сөзгө мындай элдер деп көңүл бөлүп такалат, көңүл бөлүп такалат деп. Ошондой эле ойдо жазылган. Лейли ырыбыз болсо негизи Лейла болчу. Лейла, санамды неге билбейсиң? Лейла. Анан кыргызда Лейла деген ат жок да. Чыгыштын сулуу кызларында Лейла болуп кеткен, а бизде эскиден бери Лейли деп айтылат. Лейли деп айтылат. Анан Алтынбек Алымов агабыз Лейли кылалы деди. Анан мен да дароо кошулуп эле ошо кеңешине ошентип Лейли болуп калды. Азырында
бир суроо менен анан ырга өтөлү. Ошондо сиз азыр мындай сахналаш катары Алмаз мырзанын ысымын айтып кеттиңиз, Нурлан мырзанын ысымын айтып кеттиңиз. Атаандашуу демек бар экен да, алардын ысымын, ырларынын ысымын көрүп туруп, мен дагы ошондой бир жаратсам деген. Жок. Андайды айткан жокмун. Неге дегенде Тимур Сали сөзүн жазган акын, сөзүн жазган адам деп жазып турду, анан мага айтып калды. Ушундай жазбайлыбы, мындай необычныйраак кылып депчи, анан мен деле сунушун четке каккан жокмун, макул деп эле ушинтип эле жазып калдык. Анан андай атаандаштык баягы бирок болуш керек деп ойлойм. Болуш керек. Бирок андай жаман көрүп, мындай деп мындай ичкүйдүк эмес да. Жакшы эле мына чыгармачылыктан сонур чыгарып туруп, мен дагы ушундан кичине өзгөртүп, анын мадамына менин джентльменим ашык болуп жүрсүн дегендейби? Мүмкүн. Ошондой. Сактанып өтүңүз анда. Микрофонду алып алыңыз. Кайрадан анда мен джентльмен деген чыгарманы тыңдайлы. Микрофонуңузду ачып койдум. Ошондо сөзү Тимур Салиевдики, обону болсо Эдил Маматов. Баракелде. Кеттик анда. Мен джентльмен. Джентльмен өзгөчө чындап эле жашоодо да джентльмен, Кудайберди Айтмасынов биздин сахнада. Кудайберди эми ырдап бергениңизге чоң ыраазычылык айталы да, бирок ал жака отургуза албайбыз сизди. Мен жаныма чакырышым керек. Алдыңкы 10 минуталык убакыт толук ойдон сиздики. Мен жаныма келсеңиз, мен сизге 1 минуталык инструкция берейин. Диджейдин ордуна отурасыз. Мен чын айтайынбы? Мен аябай кыялданчымын да. Диджей болонубу? Диджей болону. Чын эле айтып атам. Мен монтип сүйлөгөндө дачы, урматтуу бүгүнкү нана деп сүйлөшөт го радиодагыларчы. Шундай. Андай болсо, бул жерде сиздин фонуңуз кетип барат. Фон 10 минута, 10 минута сүйлөшүшүңүз керек.
10 минутта убактыңыз бар. Башкача айтканда 10 минуттун ичинде кызыккан суроолоруңуздун баардыгын өзүңүз чакырган конокко суроо узатып алсаңыз болот. Экинчи микрофон коноктун микрофону, биринчи микрофон сиздики. Азайтсаңыз азаят, көтөрсөңүз көтөрүлөт. Анан сүйлөп аткан кезде фонду өтө бийик коюп алсаңыз, Үнү чыкпай калат. Ошон үчүн азайтып, үстүндө сүйлөшүңүз керек. Эгерде мен даярмын десеңиз, мен азыр жингылды коём. Сиз болсо кадимкидей мен Баштайбыз деп. Мен Манас радионун жылдыздуу жижей Кудайбердимин деп өзүңүздү тааныштырып туруп, коногуңузду эфирге чакыра берсеңиз болот. Даярсызбы? Даярбыз анда. Жингылды коёюн. Эхехей, Медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу диджей долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Ассаламу алейкум, жалпы Манас радиосунун угармандары, бүгүн жылдыздуу диджей Кудайберди Айтбосунов сиздер менен биргеликте болмокчу. Албетте, баардыгыңыздарга жакшы маанай каалап, бүгүн биздин эң ажарлуу, сулуу бүгүнкү жылдыздуу диджей Манас программасынын коногу эң суп-сулуу, сонун үндүү, татына кай келген Сырга Сагынбекованы костоп тосуп алабыз. Мен бүгүн кандайсыз Сырга? Абы экинчи муну көтөрүп коеюнбу? Мен сиздин микрофонуңузду кандайсыз Сырга? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Кош келиптирсиз. Жакшы, рахмат. Сиз кандай келип алдыңыз? Өзүңүз көрөт. Медиа Манаска деп. Кандай эле биздин Медиа Манас болуп калат? Бул Мейли. менин бул жак экинчи үйүм болуп калганда мен бул жерде. Азырынча мен бияктамын. Мен сизге суроо берип аткандан кийин аны сиз жакшылап отура беришиңиз керек. Жакыныраак келип алыңыз, толкундамаңыз. Угулуп атам мында отурганда. Угулуп атат, сүйлөй бериңиз. Кандай келип алдыңыздар? Ден соолуңуздар жакшы? Орозосузбу? Жок, орозо кармай элекмин азырынча. Бирок ниет жакшы, албетте, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат да өзүн аябай Узбек байке, өзүн аябай. Мен жокмун, сиздер баалап. Биз өзүбүз эле болду. Толкунданбаңыз, Куба, баардыгы жакшы. Буруса чыгармачылыкта жаңылыктар жок да. Тамаша, акырынан ошо жаңыдан жаңыр жаздырып баштадым. Анан баары жакшы. Жакшы болсо эле болду экен. Негизи айтып коет эмеспи? Чыгармачылык чыгыр жол депчи. Анан ошо сиздин 2021-жыл кандай болуп башталды деген бир жакшы суроо берейин деп атам да. 2021-жылда кандай максаттарды койдуңуз? Мисалы үчүн жаңырларды чыгарасызбы же кандай өзгөчө бир клиптерди тартасызбы? Ошондой жөнүндө бир айта кетсеңиз. Буруса мындай койгон пландарым көбүнчөсү ошо чыгармачылыкта мындай иштейин деп, жаңырларды, жаңы клиптерди тартайын деп жана башка өзүмдүн жеке дагы пландарым бар. Ошолорду аткарайын деп жакшы настрой менен, маанай менен кирдим. Бирок 2-3 айдан бери күнүгө эле кабак, анан той ушундай болуп атып, жалкоо болуп атам. Эми баштадым буюрса. Жакшы. Сиз мага аябай жакшы көрүнүп атасыз. Тааныш көрүнүп атасыз. Негизи Сырга экөөбүз, урматтуу угармандар, биз Сырга экөөбүз негизи кесиптешпиз. Бир жери кафелердин биринде чогордайбыз. Анан бияктан сүйлөшкөнүбүз башкача болот, аябай маданияттуу түрдө мындай сиздер менен. Сонун өзүмө негизи маданияттуу эле кызмындайм баягы. Жакшы, бирок кечиккениңиз эле болбосо. Ооба, сиздин дагы. Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү Мен жакшы коштошуп элем да, учураштымбы негизи келгенде? Анда кайра учурашасызбы? Дагы бир учурашабыз. Дагы бир жолу учурашып көрүңүзчү. Медиа Манастын радионун угармандары, көрөрмандар баардыгыңыздарга салам. Орозоңуздар кабыл болсун, тилеген тилегиңиздер кабыл болсун. Ошо биздин эфирди угуп аткан баардык угармандарга дагы бир жолу салам. Жакшы, аябай сонун эфир болуп атат. Мен чынын айтсам өзүмдүн кыялым орундалып атат. Бүгүн Манас радиосуна келип, анан баягы айтып коет эмеспи? Тиги өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө бир айта кетсеңиз. Негизи сүйлөшкөн жигитиңиз барбы же жокпу? Сен билесиң да, Кубада. Сиз деп сүйлөңүз, себеп дегенде биз радиодобуз.
Сиз Куба, ой, Кудайберди айтпосун. Кудайберди айтпосун. Билесиз да. Жеке жашоомдун бардыгы жакшы, бардыгы тынч. Жалгыздыкты жакшы көрөм. Ошол. Жакында жалгыздык деген ырым чыгат дейсизби? Тарс эткендин баары тамаша, урматтуу биздин угармандар, урматтууну көп айтып атам, бирок негизи аябай сонун болуп атат, мага жагып атат ушу эфирчи. Себеп дегенде мен көптөн бери ушинтип пультта отуруп ушундай бир суроолорду бергим келип жүргөн. Анан кандай суроолорду берсем сизге? Сиз даярданбай келип турсуз, бул деген негизи. Негизи сырга урушканга жакынсыз негизи. Тамаша. Анан анда бир оюн ойнойлу. Тамаша. Кичине фонду көрө кылып койбоймунбу сөзүм азайганда. Негизи мен диджейлердин жумушуна аябай таң калам. Өздөрү сүйлөп атып дагы, ошол эле учурда баскылап, музыканы динамикасын контролдоп, анан бир жагынан месине суроолорду даярдап, бир жагынан оюнду даярдап, бир жагынан угармандын, келген коноктун сүйлөп аткан сөзүнүн маани берип, кайра ошону улап кетип, бир жагынан ырларды тизип, ышкылып, мындай 5-6-7 колу бардай, 2 меси бардай иштешет. Аябай таң калам. Мен дагы негизи ошо биздин жумуш негизи кыйын эле. Көбүчөсү ойлойт да, келгендер оңой эле депчи, бирок ыр коюп, орто жерден анан рекламада окуйбуз. Реклама кылып кетейин. Урмат. Негизи Кудайберди Айтболсуновдун YouTube каналында жазылыңыздар. Өзүнүн каналын реклама кылып кетерсиң, тамаша. Я. Анда эмесе, урматтуу биздин бүгүнкү сулуу айым Сырга Сагынбекова бизге жандуу үн менен Манас радиосунун жалпы угармандарына бир сонун ыр тартуулап берсин деп суранып атат. Биякта СМС кат келип калыптыр. Кайсы ырдырдап бересиз? Кайсы ырдырдап берейин? Сиз айтыңыз. Сиз кайсы ырдырдап бересиз? Акыркы клип тарткан ырым күйдүм чок болчу, ошондон бери клип чыгара элекмин. Ошону ырдап берейин. Атай Огонбаев, күйдүм чок. Тамам, орот. Негизи ушундай ырчылар негизи келген сайын эле тамам орот деп айтып калчу эле биз диджейлер ушундай байкап калабыз. Распевка кыла элек болчумун да. Атай Огонбаев, күйдүм чок. Немесе бир куплет ырдап берейин, Кет. Фонду алып коесузбу, кечиресиз? Кандай алып коесуз? Алып койгон фонду? Мага чыгып атат да. Анда наушникти чечип алып ырдаңыз десеңиз. Фон жок. Сизден чыгып атабы? Анда эмесе, урматтуу. Ырдай берейин, эмеси жок эле. Наушник жок эле ырдай берейин. Наушник жок эле ырдай. Менде жок бирок. Күйдүм бир гана күйдүм, күйдүм чок ай, күйдүм бир гана десеми, түтүн жок жүрөгүмдүн ай, башымдан ой, күйдүм жүгөрүдөй, күкүм жок ай. Баракелде бүгүнкү жылдыздуу диджей Манас радиосунда бүгүнкү конок биздин ажарлуу сулуу Сырга Сагынбекова. Кол чабуулар болсун. Маладыр. Азаматсыз. Сырга, сиз негизи өзүңүз канча бир туугансыз? Дан соң суроо экен. Жаза алмай сүйлөгөн болбойт. Бул радио дейт, бирок сизге деген. Мен негизи 7 туугандын 6-чысымын. 5 кыз, 2 эркек. Ошол үйдүн 6-чысымын, кыздардын кичүүсүмүн, чырымын. Ошол. Бүткөндөн кийин, сонун экен, аябай жакшы. Негизи атаңыз менен апаңызга бай бердик, себеп дегенде азыр көп жаштар эле 2-3 төрөп коюп эле анан болду дейт го. Сен ошондой ата энелер аман болсун, достор. Бүгүн жылдыздуу диджей мен болдум, мен Кудайберди Айтболсунов. Албетте бүгүнкү сонун менин кыялымды орундаткан ушу жалпы Манас радиосунун жалпы жамаатыңыздарга, Жылбек байке, сизге ушундай сон негизичи мындай айтып алайынчы. Сизге берейин деп атпаймынбы?
кетким келбей атат пульттан. Анан бизди уккан угармандарга менин коногум Сырга Сагынбекова сизге да рахмат. Бирок коштошпойбуз, азыр жөн эле Жылдызбек байкеге микрофонду, орнумду берейин. Мен анан тияка барып отурайын, Рахмат, өзүңүздүн ордуңузга өтүүңүздү өтүнөбүз. Баракелде дейли. Анан мындай бир жакшы жингл коюп туруп, Өнөр адамдары барына ийкемдүү болуш керек. Келип эфир алып барып көрүш керек. Аптанын 5 күндөрү саат 14:05-те Жылдыздуу диджей долбоорун угуңуздар. Сырга кош келдиңиз дейин. Учурашканыма абдан кубанычтамын. Биздин өзүбүздүн Мөлтүр булак бүтүрүүчүбүз катары өзүбүздө жүргөнүңүзгө, келгениңизге биз абдан кубанычтабыз. Мен дагы. Биринчи эле суроо, Кудайберди мырза ырдап эле жүрө берсинби же диджей болсо болот бекен? Кудайберди жок, албетте болот. Негизи бекер иштейт, албыр аласызбы жумушка? Бекер иштейт. Бекер деле иштей берет. Жок, клуба негизинде ар тараптуу да. Сиздердин жаңы эле жинглыңыздар өтүп кетти го, ийкемдүү. Өзү да жашоодо да ийкемдүү. Анан негизи диджей боло алмакпы деп ойлойм да. Боло алат эле, Боло алат эле. Эми суроо Кудайберди мырзага. Пультта отурган кандай экен? Кандай сезим экен? Эмнеси татаал экен, эмнеси жагымдуу экен? Жок, негизи сонун экен, бирок кыйын экен. Ар бир нерсе оңой көрүнө берет го. Мисалы үчүн, жөнөкөй эле бир жумушту айтсаң деле ал оңой көрүнө берет, бирок өзүң кыла келгенде ал кыйын го негизи. Анан мен сүйлөп келип сөзүм түгөм калганда деп сөз байлыгым начар экенин билдим да. Начар эмес эми, китеп көбүрөөк окуш керек экен деп ойлоп калдым. Сөз байлыгым аз десеңиз, начар десеңиз азыраак. Аз сөз байлыгым аз экен деп эметип калдым, бирок оюң токтоп калат экен. Сиздерге негизи оңой көрүнгөн мененчи, толкунданганданбы же бирок сонун экен. Мага жакты аябай. Бул кыял сизде кайдан пайда болгон? Мен да ушундай пультта отуруп көрсөм, диджей болуп көрсөм деген кыял. Мен машина айдап баратып же маршруткада кетип баратыпчы, жанакы эме радиолордон берет го, сүйлөп калчу эле, ошондо тура берчим да. Анан жанакындай мисалы үчүн ар кандай рекламалар болот го, ошондо үндү жазап эле сүйлөп, анан бирок ошондоп жазап атып, мен деген ошо бир рекламалардан озвучка кылдым, 995 дегенди, сиз билесиз. Ошону өзүмдүн үнүмдү жаздырдым. Бирок ошолорду угуп деле ошондой болгум келчү, ошондой болуп калды да, мисалы үчүн. Диджей дагы болуп, мындай сүйлөп, радиолордон алып баргым келчи. Баракелде, ал эми Сырга кызыбызга суроо, Сырга суперменби, супермен, жаңылбасам, сен менин суперменим. Бул мен джентльменге жооппу же кандай болуп калат? Бир учурда чыгарганбыз. Бир учурда чыгып тур бул ырлар. Же бир акын жазган үчүн ушундай болуп калды? Жок, бир акын жазган эмес. Мен өзүнчө жазып жүргөм, анан Кубадагы анан бир жолу жолугуп калып, ыр жазат, мен джентльмен дейт. Мен могу сөз могунусун билем, Жылдызбек эке, бул мынткен. Джентльмен, уайо, мен деген супермен деген ыр чыгарып атпаймын деп ушинткен да, билесиңби? Ооба, йо, меники супермен да, окшошуп калат турбайбы деп ушинткен да. Анан экөөбүз ошондой билбей эле ошондой. Бирөөңүздөрдүкү супермен, бирөө ой бир жерде чогуу иштегенден уламбы же кандай? Жок, ага чейин көп деле көрүшчү эмеспиз, анан ал кезде чогуу деле иштечүбүз. Анда-санда эле бир. Анан ошентип келсем, уже ырым бүтүп калган. Бул клип тартып келип койгонбу, ушундай чыгып. Анан сенки джентльмен. Бул ырдын сөзү кимдики? Сөзү негизи мен Зарлык Камбаралиев экөөбүз жазганбыз. Обону Зарлык Камбаралиевдики? Жок, обону азыр сөзү деген менки, анан Зарлык экөөбүздүкү. Бирок аны экинчи куплеттерин корректировка кылып берген Акжол Канатбек уулу. Акжол Канатбек уулу. Ооба, анан обону болсо Тедми деген диджей аранжировка жасаган. Ошол обону чыгарып берген, бирок кайра Джонни көз кайра бериде иштеп чыкканбыз. Ишилса көп кишинин колу тийген экен. Сахнага өтүп, анда ушуларды бир жаңыртып беришиңизди өтүнөт элек. Анткени уктуруубуз азыр жыйынтыкталып калып электе. Биз Кудайберди мырза экөөбүз би деп алалы, а сиз болсо ошол өзүңүз эңсеген мырзанын супер келини мен болоюн деп бир ырдап коюңуз. Сырга жакшы ырдайт негизи. Анда обону көп кишиники. Сөзү деле көп кишиники. Улата, микрофон иштете. Бираз алысыраак кармаңыз. Обону диджей Тедми жана Джонниге таандык.
Сөз болсо Зарыл Камбаралиев жана мага. Анан Акжол Канатбек уулу. Кеттик анда. Ылайым өзүңүз каалаган жерге супер келин болуңуз, сонун чыгарма экен, ыраазычылыгыбызды билдирели жана бизге бөлүнгөн убакыт жакшы программанын убактысы бат эле шу деп бүтүп кетет. Жыйынтыкталып калды. Анда өзүмдүн коногум Кудайберди мырзага болсо, Кудайберди мырзанын коногу Сыргайым. Демек биз коноктун коногун көбүрөөк сыйлайбыз. Сырга, сизге эркин микрофон. Сизден баштайлы. Салам экен. Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздарга. Медиа Манасты мен сүйөм, Манас университетин сүйөм. Бул жерде мен студенттик күндөрүм өткөн, анан азыркы учурда иштеп жатам. Эң жакшы көргөн мен экинчи үйүм болуп калды. Анан сиздерди дагы абдан сүйөм. Медиа Манасты бардык жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгилик. Бар болуңуздар. Жылсбек байкедей инсандар иштеп жатканда бул жак дайыма жаркырап турат, келгиңиз келет, ар дайым келип туралы. Биз дагы ишиңиздерге ийгилик, бар болуңуздар. Анан мени чакырган менин досум, коллегам Кудайбердиге да чоң рахмат. Бул ошондо. Жок, ал жөнүндө сүйлөбөйбүз. Сүйлөшкөнбүз, ал жөнүндө эфирде сүйлөшпөйбүз. Тамаша. Чоң рахмат Куба. Аябай жайдары таланттуу, ийкемдүү, бардык жагынан
Адамгерчиликтүү, ооба, жигит өзү ошол сага да чоң рахмат. Рахмат. Чын ийгилик, анан буюрса жакшы жаңылыктар менен сиздерге келип турабыз деп айтайын. Буюрса. Кудайберди мырза, сизге да эркин микрофон, ыраазычылык сөздөр болсун. Чоң рахмат. Биринчиден сиздердин Манас медиа радиосунун баардык иштеп аткан жааматыңыздарга ыраазычылык билгизем. Ушинтип бизге сонун мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер. Анан Жылбек байке сизге рахмат. Чындап эле ар дайым шайыр, мындай баардык жактан билем го сизди. Эле учуп турасыз сизден, ошо биз сизди көрүп ушундай энергияларды алып, сизди көрүп өсүп атабыз. Анан ар дайым мындай жакшы каалоо тилектерди жазып турасыздар бири-бирибизге баягы. Эмет анан буюрса ишиңиздерге ийгилик. Ушинтип менин кыялымды орундаттыңыздар. Кичинекей бир кыялым, кичинекей кезинде кыялымды орундаттыңыз. Ошого сизге ыраазымын. Рахмат. Анан бизди уккан бүгүнкү угармандарга, биздин көргөн досторго, жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Анан баардык айтылган баягы баардык каалоо тилектерибиз кабыл болсун. Анан менин коногум бүгүнкү сулуу суперменди деген супер келин дейсизби? Суперменди деген супер келин. Негизи эле супер келин, чын эле супер келин боло турчу кыз, сонун кызсың. Сени жакшы көрөм. Ийгилик болсун сага, Досум да, бул чын эле досум, эркек мүнөздүү досум да десе. Балдарды деле уруп коет керди. Рахмат келгениңе. Ийгиликтер болсун, бар жагынан ийгилик коштоп турсун. Рамазан айы куттуу болсун. Ал эми кийинки жолку келиште балким биз Сырга менен дуэт жаздык эле деген бир жакшы бир кабар менен, жакшы бир ыр менен келип калсаңыздар, биз эфирибизге алып коюп сүйүнүп калалы. Ошого биз себепкер болдук эле деп. Аманчылыкта үн алышалы. Анда Жылдыздуу DJ уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышы жыйынтыкталат. Аты жөнүм Жылдызбек Турсунбаев. Аман туруңуздар достор, бизден бөлүнбөңүздөр. Медиа Манас, жаштыктын деми. Медиа Манас тартуулайт. Искусствонун таанымал өкүлдөрү өз кесиптерин алмаштырышат. Режиссердук пультка отурушат. Эфир алып барышат. Угармандар менен баарлашышат. Мунун баарын Жылдыздуу DJ долбоорунан угуп, YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Өнөр адамдары баарына ийкемдүү болуш керек. Келип эфир алып барып көрүш керек. Аптанын 5 күндөрү саат 14:05-те Жылдыздуу DJ долбоорун угуңуздар.